Саламатсыздарбы, урматтуу Эсиңдеби уктуруусунун күйөрмандары деп коелучу. Анткени чын эле үй бүлөлүк Оке радиосундагы Эсиңдеби уктуруусуна абдан көп билдирүүлөр келип түштү өткөнкү эфир жөнүндө. Биздин ушул сергек жашоо жөнүндөгү биз курган маектин уландысын аябай күтүп жатышат биздин угармандар. Сиздерден келген билдирүүлөр бизди абдан кубандырды. Ошондуктан баарыңыздарга кубануу менен салам айтып турабыз. Бүгүн дагы сиздердин мындай суранычыңыздар боюнча өткөнкү эфирди улантып бериңиздер деген жагымдуу талаптарыңыздар үчүн биз ушул үй бүлөнү кайрадан чакырдык. Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар. Мына Эсиңдеби уктуруусу кайрадан сиздер менен. Бүгүнкү эфирибиз мына жогоруда белгиленгендей, өткөндөгү эфирибиздин уландысы болот. Кайрадан эле биздин конокторубуз журналист жана коомдук ишмер Уланбек Карыпов жана жубайы Асыл Карыпова. Бизде болсо ушул өткөндөгү эле теманы улайбыз, анткени биз бул темаңардын аягына чыккан жокпуз, биз тойбой калдык деген жакшы бир билдирүүлөрдөн улам ошол сергек жашоо жөнүндө, мамиледеги сергектик жөнүндө кайрадан сүйлөшөбүз. Ал эми отурууну мен Гүлзина Мыйзамбекова жана Кутмурза Жакыбалиев алып барабыз. Бизди болсо YouTube каналдан табасыздар, Facebook'тан айтор бардык учурда байланышууга мүмкүнчүлүк бар. Анда сөздү өткөндөгү эфирдин уландысы болгондон кийин ошону улай баштайлы. Себеби бул жерде үйлөнгөндөн кийинки баягы этапка өттүк эле. Канткенде ошол үй бүлөнүн бекемдигин баягы сергек кармай алабыз деген жерге келгенбиз да. Ушул жерде эки баягы жубайдын ортосундагы мамиленин бекемдөө үчүн кантип сергек болобуз? Эмнелерге мындай негизги басымды эмне коюш керек? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Кайрадан ушундай үй бүлөлүк берүүгө катышып атканыбызга кубанычтабыз. Кутмурза, Гүлзина да бизди кайрадан чакырып атканыңарга рахмат. Анан биздин угармандар үчүн дагы абдан ыраазычылык билдиребиз да. Ушул Окей үй бүлөлүк радиосун тыңдап, анан ушул радио менен бирге чогуу баягы күлүп, чогуу кубанып, чогуу жашоонун бир көз иримени менен чогуу өткөрүп аткан биздин угармандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эми жашоонун үй бүлөдөгү мамиленин сергек болушу үчүн эмне кылыш керек дегенде, ар бир үй бүлө өзү индивидуалдуу да. Анан ар бир үй бүлөгө менимче өзүнчө бир өзүнүн жолун, бир ыкмасын табыш керек го. Албетте эми жалпы бир кандайдыр бир баалуулуктар бар. Ошо кармансаң, баягы өткөн берүүдө айтпадык беле, ырыс алды ынтымак депчи. Ынтымак болсо, анда сөзсүз түрдө мындай баталуу, ырыс кылуу, кешиктүү, жакшы бир үлгүлүү үй бүлө боло алабыз деп. Дагы бир принциби ачыктык жана ачык сүйлөшүп алуу принцибин айтпадык беле. Менимче ушуга окшогон принциптер сакталса, ар бир үй бүлөгө сөзсүз бир өзүнүн таасирин берет. Мындан тышкары ишеним, мен өткөн берүүбүздө айттык беле, бири-бирине болгон ишеним сөзсүз түрдө болуш керек да. Эгерде түгөйлөр бири-бирине ишене албаса, анда жашоо, сергек жашоодо, үй бүлөлүк мамиледе бир жакшы ынтымакта жашоо кыйын болот да. Ошон үчүн эми биз өзүбүздүн тажрыйбабызды айтып атабыз да. Башкалардыкы кандай экенин билбейт экен, бирок биздин жашоодо ишеним. Анан жанагы кызганчактык, анан мындай өтө эле аша чапкан кызганчактык болот го. Кичине жумуштан кечигип калса эле кайда жүрдүң, анан ким менен жүрдүң, анан ким чалды, анан ким сага жазып атат, Facebook'да ким сага лайк басып атат деп эле жөн эле мындай күн көрсөтпөй эле аша чаап кызгана берүү. Демек, бул эки түгөйдүн ортосунда ишеничтин жоктугу да, бирине бири болгон ишеничтин жоктугу. Эгерде ишенсең, анда шек санабайсың. Шек санап атсаң, демек сен ишенбейсиң. Ошондуктан дагы ошол бир принцип сөзсүз түрдө ортодо ишенич болуш керек. Асыл айым айтсаңыз, ушул суроону тикелей сизге бергим келип турат. Мисалы, жолдошуңуз эл көзүндөгү адам, журт көзүндө дегендей көп жерде болот, көп баягы эл аралык байланыштарда, же болбосо дагы бир баягы мындайча айтканда коомдун жүгүн көтөрүп жүргөн инсан.
Анан үйдө көп убакыт дайыма сиздин жаныңызда болбойт да. Ошон үчүн бизде аялдарда фантазия деген өтө күчтүү иштейт. Ошон үчүн сизден бул жаш айымдар үчүн, жаңы турмуш кура турган же куруп алгандар үчүн кеңеш болсун да. Ар кандай сизге да фантазия күчөп кеткенде ойлор келеби, эмне үчүн кечигип атат же кимдер менен иштейт деген сыяктуу. Бул эмнегедир экенин билбейм. Аял затындагы бир алсызыраак жерибиз окшойт. Ушундай бир ойлордон улам. Анан жолдошу үйүнө кечиккенде чырды ошондон баштаган учурларды көп кездештирип келебиз да. Ошон үчүн айтсаңыз, ушул нерседен арылыш үчүн эмне кылыш керек? Менде андай ой болбойт го, анткени менин жолдошум мага андай мындай эме бербейт, себеп бербейт, андай ойлогонго. Анан кийин бул ишенүүчүлүк, бир улан айтып кеткендей, бири-бирине ишенүүчүлүк абдан зарыл. Анан аял затынын мен өзүм үчүн жооп берейин. Мен өзүмдүн жолдошумдун көтөрмөлөп, мактап, сен муну кыла аласың, сен буга күчүң жетет, мен сага ишенем деген нерселерди мындай айтып турам да, шыктандырып. Жанагындай билбейм, андай мага ой келбейт. Анан дагы бир нерсе, менин жолдошумдун көп мындай карын катнаштагы анан достору бул аял заты. Мына ошон үчүн сурап Басымдуу бөлүк, басымдуу бөлүк. Оңой тил табышкандар, Ооба. Анан дагы бир мындай секрети бар. Билбейм, эмне бул кишиге көбүнчө аял заты өзүнүн ички дүйнөсүн мындай ачып бере алат да. Көп мындай жашы болобу, карысы болобу, мындай бул ушундай киши буга оңой ачылышат, сырдашат. Даже керек болсо өз эме күйөөсүнө, может быть, бөлүшпөгөн нерселерди буга бөлүшүшү мүмкүн да. Бөлүшөт да. Көп учур ушундай болгон. Мен аны менен мындай наоборот сыймыктанам да. Анан эгер бул аларга пайдасы тийип атса, алар ачылып бергенден, алардын мындай жан дүйнөсүн ачып, анан өзүн бошонтуп алганына, ошол эле күйөөсүнө же жакындарына айта албаган нерселерди буга айтып берип, анан ачылып жеңилдеп калса, мага ал мындай эч бир эме эмес. Маселе жаратпайт. Маселе жаратпайт. Ооба, тескеринче кубанам да мен. Улан мырзага мен айткым келип атат да, Улан байке, сиз аябай жолдуу жигит экенсиз. Эгерде чын эле ушул сизде ушул сапат болуп турса, бирок сиздин жубайыңыз дайыма ушул нерседен шек санап же анча жактыра бербеген абал болсо, көп кишилерге сиз мындай чын эле мындай сороткон, жакшы сөздөрдү айтканга мүмкүнчүлүгүңүз чектелип калмак. Урматтуу угармандар, эскерте кетели, биз өткөнкү эфирде да айтканбыз, Кудайдын буйругусуз кумурсканын бытысы сынбайт дейт го. Анан ал эмес мына Кудайдан тилеп жүрүп, сурап жүрүп, ушу чын бышыгын жараткандан гана алган үй бүлө мына ушул үй бүлө. Ошондуктан жаңы үйлөнгөнгө макулдугун берип жатканда, мисалы асыл эже бардык айымдар жан дүйнөсүндөгү дүрбөлөңгө салып аткан ойлорду Улан байке менен бөлүшө турганын билген деле эмес, бирок Кудай билген деп айтсак болот да. Ошондуктан Кудай окшоштуруп туруп кошкон экен. Бизде эмнегедир мындай сыр, келинчегим айтып атпайбы? Эмнегедир ушу курбуларыбыздын, досторубуздун жубайлары мындай өзүнөн өзү эле отуруп элечи, анан кийин эле сырдашып эле, анан ай деп эле анан арзанман эле мага айтып баштайт да. Анан мен аларды колдоп, анан кийин мисалы үчүн күйөөсүнө айтып коем да, кой, көрдүңбү, карачы, байкуш ыйлап атат. Мындай кылыш керек да деп койсоң, ого этер, сүйүнүпчү. Анан мындай оңой эле эмнегедир мындай арыз арманын, ич күптүүсүн бир сырдашып эле, айтып эле ушундай. Мен кээде өзүм таң калам, неге мындай иши кылып Кантип эле ишене беришет. Анан мен мындай эринбейм да, угуп отура берем. Анан алар айта берсе мен угуп отуруп, деп таң калып, анан кийин балким мындай, балким мындай. Анан ага да көңүл бурбай эле койду. Мен өзүбүздүн эркек
эркектердин көз карашын анан түшүндүрүп бергенге аракет кылам да. Мисалы үчүн, сен күйөөңө деген антип капа болбодо, мен сага эркек катары айтып коеюн. Мисалы үчүн бирөө айтат да, мына могу досуң айтып кой, аяшың айтып койсуң, карачы монтип эле деп эле күйөөсүн арызданып баштайт да. Анан кийин күйөөң ошондойбу? Ата баш иштеген акмак турбайбы дебейм да. Мен тескерисинче угуп туран айтам да, мен сага бир сырды айтайынбы, эркек катары. Сага балким күйөөң айтпайт, бирок мен сага айтып коеюн. Эгерде күйөөңдү өлтүргүң келсечи, жөн эле сыйлабай койсоң, намысына тийсең, бүттү эркекке андан өткөн мындай уят жок депчи. Ошон үчүн сен байка да, балким сен үйдө жүргөндө күйөөңө деген койчу, сен колуң эмне келмегиле. Же болбосо, сен деген тиги атаң тарткансың, же дагы бирдеме деген мындай кемсинткен сөздөрдү айтсаң, ана күйөөңдүн намысына тийген, бир арданткан сөздөрдү айтсаң, күйөөңдүн немеси, мамилеси сууй баштайт. Анан кийин ал сага ого бетер иренжип, анан сага мамилеси сууп, анан ошондон улам түшүнбөстүк пайда болот. Ошон үчүн эч качан күйөөңдү кемсинтпе. Өзгөчө мондо достор менен шерине перине болгондо, курбулардыкында, өзгөчө күйөөңдүн төркүнүндө жүргөндө, сен деген кайнаган, кайненеңдин көзүнчө күйөөңдү өлүп баратсаң да какпа. Тескерисинче айланайын, тегерейин деп эле жанынан чуркап эле ушинтип койсоң, бүттү дедим. Күйөөң тим эле сени өзүнүн колуна көтөрүлө жүрөт. Анткени эми бизде мындай душман көзүнө деп коет го. Анан элестесең, күйөөңнүн үйүндө жүрүп эле анан аялың чай куюп берчү десең, өзүң эле куя албайсыңбы десе, бияктагы өзүңдүн агаларың, жеңелериң көрүп калса, апе, бул келин бала сени такыр сыйлабай турбайбы дегенден өткөн уят жок да. Ошон үчүн ушуга окшогон нерселер, аны мен айтарым, мен сага эркек катары айтайынчы, ошондон өткөн мындай кыжырыңды келтирген нерсе жок. Ушу аялың сени сыйлабай, кемсинтип, какшыктап, элдин көзүнчө жүрүнткөндө жаман арданасың, анан аялыңды тим эле сүйлөшкүң келбей кетет. Ошон үчүн антпе сен күйөөңө десем, деп калышат да. Билбейм, ушинтип эле өзүнөн өзү мындай сырдаша беребиз. Мисалы үчүн келинчегиме мындай жана фантазиялар эмнеге ойноп кетпейт, эмнеге шек санабайт дегенде, мисалы үчүн биз сүйлөшүп алганбыз. Келинчегим билет, экөөбүздүн ортобузда ошондой сүйлөшүлгөн бир чечимибиз бар да. Мисалы үчүн биз бейчеки, мисалы үчүн мен көп кыдырып жүрөм, дүйнөдө тиякта жүрөм, биякта жүрөм. Мен жокто келинчегим жокто мен мындай противоположный пол деп коет го. Мисалы үчүн мен айымдар менен эч жака барып, кафеге барып, жеке жолугушууларды өткөрүп, анан кийин жумуш боюнча болсо дагы жүр экөөбүз барып обед ичип келели, анан жүр экөөбүз ошо ужинда жолугалы деп кафеге барып, чогуу отуруп сүйлөшпөйбүз. Машинеме жалгыз салып алып, мисалы үчүн аял кишини коллегам болобу, же болбосо досум болобу салып алып жүрбөйм да. Досум, жакын досум, курбум, чогуу чоңойгонбуз, бирок ошондой кылып жүрбөйм. Анан бир чети бул, бир чети мен өзүмдү баледен алысыраак болоюн деген сактаныч да. Экинчи чети эл оозунда элек жок да. Анан айтат да, тиги катынын тияка таштап коюп, өткөндө бирөөнүн машинесин салып алып эле дарадалаңдап кетип бараткан ал. Койчу эненейин депчи. Сөз жамандай. Анан баягы шылтоого шыноо деп коет, кээ шылтоо таппай жүргөн кишилер антип көрүп калчу болсо балеге калдың да. Өткөндө тиги кафеде бир жаш кыздар менен отурган, бир жолу бир окуя болгон. Мен ошо бир досторубузга жолуккана келип, анан бунун курбу кызы бир сүйлөшкөн жигити менен бизге таанышканы келип калып атпайбы? Бир жерден жолугуп калдык. Бунун курбу кызы, мен аяшым болуп калабы? Анын жигити мени тааныйт, асылды тааныбайт да, көргөн эмес эч качанчы. Анан биз бир жерден жолуктук. Мунун курбу кызы келди, анан дагы бир тааныш кыз келди. Анан аерден отуруп, киши көп болчу, сүйлөшүп жолугуп, анан кийин алар айтып атпайбы, деме кафеге барып отурбайлы депчи. Анан алар экөө тигинин жигити бар жанында. Мен асыл келинчегим мененмин. Бирок анын жигити асылды тааныбайт, көргөндө эмес, анан ал ойлоп тур да мени жалгыз депчи. Анан кафеге кеттик дегенде эле жүрдү эле, анан кийин мен келинчегимди ээрчитип, анан подружкасы деп ойлоп. Ал ойлоп тур да тиги өзүнүн сүйлөшүп жүргөн кызынын подружкасы депчи буну. Менин аялым келин билбейт. Бул өзүнүн сүйлөшкөн кызынын подружкасы деп, анан дагы бир аяшыбыз жүргөн. Аны да биринчи жолу көрдү, ада татынакай болуп алган. Анан кийин баарыбыз эле
тиги курбусу сүйлөшкөн жигит экөө машинеге түштү. Мен келинчегим менен анан дагы бир аяшыбыз менен машинеге түшүп кетип атсак, кафеге келгенден кийин тиги курбу кыз айтып атпайбы? Менин жигитим жаман ачууланды депчи. Эмне болду десе? Я бул кандай? Аялын өзү таштап коюп, келип алып, бияктагы мындай татынакай кыздар менен машинесине салып алып, анан кафеге кетип баратат. Деп, сага кызыры, ми деп, мени кызыры келип ошентип атпады. Ошентсе тиги сүйлөшкөн кыз айтты да, келе сол ал деген аялы деп. Ошентсе апей тиги аялы деп коет. Ошон үчүн ушундай сөз жаман. Ошондуктан биз ошентип сүйлөшкөнбүз. Бир жолу мен ушундай бир кемчилик кетиргем. Биз жакын эле биздин эле досубуз бар. Анан ошол конокко келип калып, анан тияка апарыш керек, бияка апарыш керек болуп калып, анан чогуу эле жүрчүбүз. Анан бир жолу ошо эме болуп калды да. Бир жолу мен бир эле жакка бир жеткизип барып келе коеюн деп. Кыз киши да. Кыз кишиничи. Анан мен машинеге сала калып, эми ал биздикине конокко келген, анан мындай апарып келе калып болду. Анан ошо апарып келе калып, бир жаман мындай билгистай сезим болду өзүм ичимдечи. Анан келинчегим астында дагы анан мен өзүм деле мындай сезе түштүм да, баары бир бул эме жакшы эмес да. Анан кийин келинчегим экөөбүз баары бүткөндөн кийин өзүнчө отуруп анан сүйлөшүп атып, анан кийин экөөбүз сүйлөшпөдүк беле. Анан мен ошол сөзүмдү бузуу ийгендей сезим болду да. Анан кой, тиги өзүбүздүн аяш эмес, курбу эмес, ким болуп кетсе дагы өзүңдүн тууганың болсо бир жөн. Анан мындай тууган болбой, бирок жакын курбу болсо дагы балайдан алыс бололу кой, экинчи антып эле коелучу деп, анткени мен өзүм деле сезе түштүм да. Мындай ыңгайсыз болупчу. Билбейм, балким мен өтө эле бир айтып коет го, койчу аша чаап анан андан эмне болуп кетмейле дегендечи. Бирок баягы иши кылып балайдан алысыраак болом десең, аял киши күйөөсү эмес болгон эркек киши менен чогуу бир жакка барып, бир маселени чечип, анан тамактанып, же болбосо бир долбоорлор боюнча сүйлөшө коелучу, анан кийин китеп жазып аттык, ошону чече коелучу, моерин карап бере койчу деп, анан ошентип отурупчу. Эмнеге бул жаман? Биз өзүбүз башкаларга ушундай кеңеш беребиз да. Анан сөзүбүз өтүмдүү болуш үчүн биз өзүбүз ошентип жашаганга аракет кылабыз да. Анткени биз го сүйлөшүп алганбыз. Анан өзүбүз сөзүбүздү карманганга аракет кылып жашайбыз. Башкаларды биз далай көрдүк да. Мындай да, күйөөсү көңүл бурбайт. Үйдөчү аялына жакшы көңүл бурбайт да. Жумушка кетет, келет. Эми ал аялын жаман көрбөйт. Жакшы эле көрөт. Бирок жетишпейт. Жумушка барат, тигинтет, минтет, ошентип чарчап келет. Анан нерв деген бар да, мо жолдо жумушка кеткенче эле тыгындарга туруп отуруп эле канча нерв кашаят. Ошентип нерв болуп үйгө келет, анан келсе дагы балдар ыйлайт, андай мындай, анан кийин аялың дагы жумуштан нерв болуп келсең, балким катуураак сүйлөбөй ийесиң. Анан ошол системативно ушундай боло берсе, аялың балким бирөө менен жакын досу менен, же бирөө менен баягы бир жумуш боюнча эле, бир кумар үчүн эмес, жумуш боюнча эле жөн эле жолугуп, мисалы үчүн да, сценарий жазып аттык элек, ошону бир карап берип коесуң бу десе, анан ай мейли деп экөө карап, анан эме бул жер жакшы экен, ал жакшы экен. Анан кокустугу кичине көңүл буруп койсо эле, баягы аял киши муктаж, эркек деле муктаж көңүлгөчү. Мындай жылуу сөз жылаанды ийининен чыгарат дегендейчи, жылуу сөздү айтып койсо, ой кетиши мүмкүн да. Мен күйөөм эмне ушундай эмес. Карачы могу тим эле джентльмен, тим эле отургучту бере калып, сууап келип бере калып, эмне менин күйөөм андай эмес, анан айтышы мүмкүн. Салыштыра баштайт. Салыштырып анан сен рахмат, менин күйөөм ушу эмнеге сендей эмес дегенде тигиге да жаман ой кетиши мүмкүн да. Мен жагат окшойм. Эмнеге мен аянмандай эмес деп ойлонот да. Анан ошентип анан ортодон жана ала житти аттап кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн үй бүлөңдүн мамилесин сергек кармайм десең, ушул нерселерге да сергек болуш керек да. Бейчеки антип машинеге түшүп жүр жеткизе коеюн деп, анан жумуштан чыкканда коллегаларчы, ой жүр жеткизе коеюн, анан экөө бир жеткизет, эки жеткизет, анан үч жеткизет, анан кийин сырдашып, анан ошентип отуруп ой бузулуп кетиши мүмкүн да. Адам деген адам биз пендебиз да. Анан ошондой нерседен алыс болуш үчүн ушундай чектөө эмес булчу. Бул эркиндик деп коет да. Өзүңдү ушул нерселерден эркин сактагың келсе, анда ушундай бир баалуулуктарды коюп алыш керек да, анан карманыш керек. Сактабайм дегенде Кудай сактайт. Сактайм дегенде Кудайым сактайт деп коет го. Анан сергек аялдар үчүн айта турганым да, мен жана айтып атпайм, эмнеге Геркулес сырдаша берет деп, жана дагы бир кеңештерди бергенде мен айтам да, эркектерге деле ошону айтам. Бизде ошо Кыргызда
биздин тилибиз жаман дебейин, тилибиз аябай бир Ачуу. тим эле курч да. Баягы тилде сөйөк жок дегендей. Анан ушундай бир байкагам, мен өзүмдүн жеке байкоолорумдан айтып атам да. Кээде мындай курбалаңар аяштар отуруп калганда, анан кийин күйөөсү дардалаңдап бир нерсени айтып берет. Ал күйөөсү үчүн тим эле укмуш жетишкендик да. Мисалы үчүн өз колу менен бир тактай жазады да. Эми ал күйөөсү үчүн тим эле укмуш жетишкендик. Ал анткени андай жазачу эмес. Анан жазап койду. Аялы үчүн ал жетишкендик деле эмес. Анткени аялынын байкелери, инилери, атасы уста. Алар тактай эмес, алар керек болсо там салып коет да. Анан ошон үчүн аялы үчүн күйөөсүнүн жанагы жасаган тактайы ал мындай эрдик деле эмес. Майда чүй деле эмес. Бир жөн эле бир майда чүй деле бир деме да. Анан бирок күйөөсү үчүн ал укмуш чоң иш болот ба? Ал өмүр андай жазачу эмес да. Анан кийин жыргап аяштар менен отурганда, "Эй, кел, могу тактайга отурбайсыңбы? Муну өз колум менен жасабадымбы?" деп баягы тамашага салып мактанат. Ошентсе, койчай, бир болбогон нерсени жасап алаң, ошоң менен тим эле элдин баарына жар салып мактанбай. Тактайды бириктирип алып эле да. Аны деген тетиги балдар деле жасайт деп кагып койгондо тамаша болчу. Баары ха деп күлөт, бирок күйөөсүнүн жүрөгүндө бир мындай тилип калып калат да. Ошон үчүн биздин угармандарга деле айтчу сөз да. Эч качан күйөөңдү же аялыңды тамашалап дагы эч кимге салыштырбаш керек. Тамашалап дагы кемсинтпеш керек да. Тамашага биз какшыктай беребиз го. Анан, ой, мына карачы аяшта татынакка болуп, мен аялым кетсең, сен кемпир болуп эртеле деп, элиги чыкпай атып кемпир болуп калган деп тамашага салып коюшат да. Баары күлүп атат. Бирок Бирөө жарым. Аялы же күйөөсү жарат алып калат да. Анан ошол нерселер акырындан топтоло берет. Анан мамиле сууй берет. Бир жакшы ойчулдун сөзү бар да. Мыйзамсыздыктын көбөйүшүнөн улам сүйүүнүн илеби кайтат деп. Анан ошо мыйзамсыздык же болбосо жамандыктын көбөйүшүнөн улам сүйүүнүн илеби кайтат. Үй бүлөдө деле ошондой туура эмес мамилелер көбөйө берсе, сүйүүнүн илеби кайта берет. Анан тамашалап болсо дагы кемсинтпеш керек да. Тамашалап болсо дагы какшыктабаш керек. Өзгөчө элдин көзүнчө. Анан дагы бир нерсе, мисалы үчүн сергек мамиленин бир сыры, мен өзүм үчүн ушундай эметип алгам да. Эч качан салыштырбаш керек. Мен салыштырууну жеке менин түшүнүгүмдө, башкалардыкы кандай экенин билбейм, жеке менин түшүнүгүмдө салыштыруу, мисалы үчүн аялыңды баланчанын аялы менен, анан түкүнчө жеңе менен, анан баландай аяш менен салыштыруунун өзү сенин аялыңды кемсинтип, ошол башка жанагы сен бирөөнү пир тутуп алган башка аял менен ойноштук кылганга барабар да. Анткени сен өзүң оюңда. Анткени сен өзүңдүн аялыңды, койчу сен жыргатып мына камыр жууганды да билбейсиң. Могу жеңемди карачы. Өткөндө тиги баланчанын ашы болгондо тим эле айланайын илеген борсок жасап күнү түнү туруп эчтеке болгондо колунда тиги эчтеке чарчаган да жок. Сен тиги бир кичинекей камыр жууруп коюп анан кийин мага милдет кылып эле мына айылда жашасаң көрмөксүң деп ушинтип салыштырганда биз аялыбызды жетер жерине жеткизип кемсинтебиз да. Биз ойлоп атабыз да эркектерчи. Ушинтип салыштырып койсом аялым арданып, анан жеңемдей болгонго аракет кылат деп. Балекеттиби? Аракет кылбайт. Огос бетет, тескери кетет да. Анда бар ошол жеңең менен жашап ал. Анда бар ошол аяш менен жашап ал. Ошол жагабы? Бар ошол менен жашап ал. Сага илеген камырды сага илеп берсин дейт да. Биз оюбузда эркектер ойлойбуз, ошентип салыштырып намысына тийип койсом, аялым арданып, анан эле эртең эле өзгөрө калат депчи. Өзгөрө калбайт, тескерисинче чай кайнатат деген. Негизи аял деген көбөйткүч да. Любой нерсени көбөйтөт. Эмнени аялга салса, ошону ал жакшыны салса, жакшыны көбөйтөт. Жаманды салса, жаманды да көбөйтөт. Аялга жакшы сөз айтып койсоң, бир эле жакшы сөз айтып койсоң эртең менен, кечинде ал жакшы сөзүңдү ушинтип көбөйтүп, анан кечинде мисалы үчүн бирөөлөр менен отурганда, сен бир жакшы сөздү жеке айтып койсоң, аны ушундай көбөйтүп туруп элдин алдында, ой, мен күйөөмдөн өтөр күйөө жок да. Мен күйөөм деген керек болсо муну да кылат. Тигине сен кылбаганды да кылат, айтып берип коет, анан ошо отуруп каласың. Чын эле мен ошондоймун деп.
өзүң ишенипчи аял көбөйткүч. Жаман сөз айтып кетсең эртең менен аны да көбөйтүп барат да. Кечинде келсең та деп кулак меңди жейт. Ошон үчүн баягы салыштыруу тууралуу жакшы сөз болбоду. Анан дагы бирөө айткан экен, ошо эч кимге салыштырбагыла. Эгерде сен күйөөңө жаман сөз айтып наразы болсаң, же аялыңды жаман деп атсаң, анда сен өзүңдүн тандооңду өзүң четке кагып атасың дейт. Анткени ошол адамга турмушка чыгам деп сен тандагансың. Же ошол адамды алайын деп аялдыкка сен тандагансың демекчи. Анан биздин темабыз да ошол сергектик жөнүндө болуп атат. Чындыгында азыр жакшы сөз айтып кеттиңиз. Баягы ойноштук кылуу деген сөзсүз эле мындай физикалык түрдө барып бирөөнүн төшөгүнө кирүү бул өтө чектен чыгып кетүү, бирок ою менен дагы ойноштук кылган учурлар болот экен да. Себеби баягы башка бирөөнүн аялын же күйөөсүн кумарлануу менен карап коюунун өзү ойноштук деп атпайбы? Андыктан баягы ойлорубузду тизгиндеп, сергегирээк болуп, анан үйгө келгенде сен эмне үчүн ошонун аялын мындай машинеңе салып алып бардың? Менин оюмда эч нерсе жок болчу деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок эркектин оюнда жок болсо, машинесине салып алган аял аны пайда кылып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн колдон келсе сергек эле болгон жакшы. Анан эң жакшысы аял менен күйөөсү отуруп алып түз кеңешип алган жакшы. Кыргызда жакшы сөз бар, аялдын жакшысы күйөөнүн жеңинен билинет. Эгер жеңи таза болуп жүрсө, күйөөнүн жакшысы аялдын өңүнөн билинет депчи. Эгерде бирөөнүн аялына суктанып аткан болсоңуз, анда сиз жаман күйөөсүз. Анткени аялыңыздын өңүн бажырайтып гүлдөтпөй эле, тескерисинче кебетесин кетирип, кыз кезинде бар жакшы жаман аял кайдан чыгат десе, кыз кезин мен жаратканмын деген экен Кудай деген бир тамаша бар. Аял кылып сен жараттың депчи. Ансаңарда бул биздин өзүбүздүн тандообуз экен да. Анан дагы бир суроо жаралат да. Ой, тим эле идеалдуу үй бүлөлөр анан ыйык болуп кеткен турбайбы деген сыяктуу сиз айткандай, мыскылдап, шылдыңдап сүйлөөнүн өзү дагы бул ыйык нерсе туюк болот деп коет го. Анан ошондуктан баягы сиздер ушундай эрежелерди айтып атканда, же болбосо өзүңүздөр жакшы мамилеге аракет кылып атканда, ушундай көз караштарга кабылдыңыздар беле? Ой, тим эле идеалдуу болуп кетишет да деген сыяктуучу. Балким айтса сыртыбыздан айтып аткан чыгар, антип бетибизге келип деле антип айткан деле. Анткени бирөөлөр тартынат экен да, ой, арыраак эле басчы, тим эле жан көргөнсүп дебесин, анан бир нерсе деп дагы ушундай абалдар бар дейт да. Балким баягы сыртыбыздан томбучуп жүргөндөр болсо керек, ким билет, баардыгы эле сени жакшы дей берсе дейт, анда сага жаман дейт. Анда бир нерсең туура эмес да, же кошомат кылып эле калып элесе айтып атышат, же иши кылып. Андыктан балким бирөө жарымдар айтып аткан чыгар. Бирок бизде мисалы үчүн келинчегим мындан канча жыл мурда, канча бир 20 жыл мурда го машина айдаганга үйрөнүп, анан атайын бар окутчу эле го илгери. Ошо машинени окуткан немеге барып окуп жүрдү курстарга. Анан өзү менен чогуу дагы башка студенттер да бар да, ошолор менен окуп жүргөндө бир кыз менен таанышып калып, ошо чогуу окуган кыз менен. Анан сүйлөшүп, катташып, анан үйгө ертип келип калат. Анан үйдөн алып биз менен кошо аралашып чай пай ичет, балдарыбыздын ойноп жүргөнүн көрөт. Мындай эле чогуу окуган эле кыз. Канча ай окудуңар, канча бир ай окуп, анан бүткөндөн кийин баягы кетишет да, ар ким правасын алгандан ар ким аргачак. Тиги кыз болсо бизге келип алып айтат да, мен атасы мындай кичине баягы сепетип койгондо жакшы көрчү экен, анан апасы көп мындай урушуп талашып, анан үйүндө жашаганда дайыма эле мындай тынчтык жок, анан акыбал мындай обстановка анча эмес болупчу. Анан ошон үчүн мындай үй бүлөнү көргөн эмесмин. Анан өзү бойдок ал кезде күйөөгө телек болчу. Анан ушундай да мамиле болобу? Балдар менен болгон мамиле, анан бири-бири менен болгон мамиле ушундай да болобу? Биринчи келгенде ойлоп турам, калп эле баягы киши көзүнө деле мынтип койду окшойт депчи, анан атайын келе берчү экен да. Кандай булар деп. Чыныгы жүзүн көрөт. Чай пай ичип эле ушул эле келе берчү. Анан көрсө ошентип аябай өзүнчө бир мындай суктанып, анан мен да ушундай үй бүлөлүү болгум келет, анан кандай деп. Анан биз өзүбүз болгон кантип жашаган принциптерибизди айтып берип, анан кийин ошентип анан биздин жакшы бир досубуз бар. Ошого тааныштырып, анан кийин экөө жакшы болуп кетип, ал досубуз дагы убакыт өтүп бараткан. 40ка чукулдап калды беле элинен, же 30тан өтүп калганда, анан кийин кой деп отур, анан момундай бир жакшы кыз таптык деп, анан экөө баш кошуп, жашынакай болуп, балалуу болуп,
азыр мындай сыймыктанчудай эле үй бүлөдө экөө жашынакай жашайт, уруш талашы жок. Мындай сонунда. Жакынын шарапаты деген биз ушунда. бир ошондой бир бирөөгө себепкер үлгү болуп калганыбызга кубанып коюп эле жүрө беребиз. Анан негизи кыргызда жакшы сөз бар, баягы эки жакшы туш болбойт, эки жакшы туш болсо чамгара кыш болбойт дейт го. Анан мындай чанда кездешет экен да. Үй бүлөдө баягы экөө тең жаман болуп калса, бул үй бүлө андан ары жашап кете албайт да. Бирөө жакшы, бирөө жаман болсо, эптеп жакшысы баягы моюнсунуп, жаманын эптеп түздөгөнгө аракет кылып жашоо өтө берет экен. Ал эми экөө тең жакшы болгон бул чанда кездешчү нерселер экен да. Ошон үчүн баягы кыргызда ар бир макал жөн чыкпайт да. Анан дагы бир нерсени бул угармандарга айта кеткенибиз туура дейм да. Себеби баягы мигранттар көбү чет өлкөгө барып иштеп кетип атат. Мисалы күйөөсү кетип атат, кээ биринин аялы кетип, ушунары кетип калып атат. Кээ бирлеринин күйөөсү барып келет, анан кайра биякта бир 2 ай жашап туруп кой кайра иштебесем болбойт деп эле жашоонун көп бөлүгү чет өлкөдө өтүп калып атат. Кыскасы баягы жубайлар биринен бири эки жакта, эки башка мамлекетте өмүрү көбүрөөк өтүп калган учурлар болуп атат. Ошол нерсе үй бүлөгө өтө терс таасирин тийгизип атат да. Мындай шартта эми мына Улан байке деле бир Америкада, бир Кыргызстанда, башка жакта болуп көп болуп калып атат. Бирок ошондой болгон шартта дагы баягы үй бүлөнүн бекемдигин сактоонун бир сырлары десек болобу, же кандай бир мындай элементтери бар, кандай эрежелери бар дегендей. Ошо алыста жүргөндө жүрсө дагы үй бүлөнүн бекемдиги чогуу жашагандай бекем болуш үчүн. Кандай Кат жазышасыздарбы? Же сагынычыңыздар күчөп калабы? Же сиз алыстан келгенде улам свиданияга чакырып турасызбы? Кандай нерселер болот? Бизде чынында эле өзүбүздүн бир эрежелерибиз бар да. Биздин угармандар өтпөш керек, бул эрежелер менен жашай берет. Сонунда бул эң сонун. Бул эрежелер мындай эмес. Саат мынчадан мынчага чейин муну кылыш керек. Апай мен муну кылбай алганчымын, кокуй мен кеттим деп андай эмес. Жазылбаган, көзгө Бул мындай. көрүнбөгөн. Билбейм, биз ушинтип сүйлөшүп алганбыз, анан ошентип жашайбыз. Анан бизге бул кыйын деле эмес да. Мисалы үчүн мен эгерде жумуш боюнча алыска командировкага кетсем, 2 жума, эң ашып кетсе 3 жумага гана кетем. Андан ашык, эгерде мен өзүм жалгыз кетсем, андан ашык кетпейм. кыскасы 1 айдан ашпайт деген. 1 айга Дагы жетпейт. Эң ашып кетсе 3 жума. 1 ай, 1 айга билбейм, кеткен жокмун го. Мындай негизи ошо 2 жума бул биздин ушундай өзүбүздүн принципибиз ушундай да. Эмне болуп баратса дагы мен барганда ишим бүтпөй калса дагы, бирок мен билетти ошентип алам. 2 жумадан кийин эмне болсоң да келесиң дегендейчи. Анан ошо кээде аябай иш көп болуп кеткенде анда айтам. Мыякта иш көп болуп атат, момда мен 2,5 жума жүрүп калат экенмин деп анан сүйлөшөм. Маалымдар бири-бири. Анан утур менен мен чыгып атсам, кошо өзүм менен ала кетип, кошо барып көрүп, мен эмне иш кылып атканымдычы, кошо жанымда жүрсүн деп, анан утур менен өзүмдүн жумушума кошо ала жүрөм да, мисалы үчүнчү. Бир маекте ошол Асыл айым айткан эсимде да. Улан мырза кайра чыга берсе сизге кыйын эмеспи, же өзү да чарчап калбайбы десе, Асыл эже айтты эле, жок, улан көп чыкпай калса үйдөн чарчап кетет. Анан ушундай энергичный адамдын тилин таап жашай билүү дагы бир жүрөкчүлүк болуш керек. Эгерде ошол Улан байке айтпайбы, мисалы эң көп болгон 2,5 жума, 3 жумага чейин депчи. Ошондой учурларда сиздеги мындай бир кандай тынчсыздануу болобу, же болбосо мындай бир ички мындай баары бир болбой эле адамбыз да. Себеби эрежелер бар, ооба. Мындан ашпайт, мынчада келерин билесиз. Улан байке экөөңүздүн ортодогу мамилеге эч ким мындай бир бутту салбайт экенин да билесиз. Кудай өзү сактайт экенин да билесиз. Бирок ошондой болгон учурда бар аялдык психология деген бар да. Ошол жерде кандай бир туура эмес ойлорду эмне менен жеңесиз дейм да. Мага туура эмес ойлогонго повод бербейт. Андай ой болбойт, Андай ой болбойт. Анткени дайыма Кудайга шүгүр телефон деген бар. Күндү эле байланышабыз. Түнү телефон менен каяка барып атат, эмне кылып атат, кай жерде жүрөт, баарын айтып турат, чалып турат. Мындай сыр жок да. Мындай бир жакта жүрсө, телефонун коюп коюп бирдемкесин жасай берет. Анын үстүнөн мен мындай бөлүшкөн жакшы көрөм бугачы. Ооба. Анан мындай
андай ойго себеп жок. Вообще. Мен мисалы үчүн дүйнөнүн булуң бурчун барып көрдүм да. Анан ушу Австралияга эле жете элекмин. Ушу Австралияга эле жете элекмин да, ушу кыялым бар, ушу Австралияны бир көрүп келсем деген. Анан баягы журналистпиз да. Анан менин биринчи сынчымдагы, биринчи көрөрманымдагы, биринчи күйөрманымдагы бул үй бүлөм да. Анан кайда жетсем эле көрсөтө калам, чала калам, момундай экен, дегендей экен, булар мындай экен деп. Анан күндө эле бир байланыштабыз да, баягы. Бул контроль үчүн же болбосо отчет берип, бул Акуш подкаблучник болуп бүтүп калган турат. Аны үчүн эмес. Бирок билбейм, биз мындай сүйлөшүп бөлүшкүн келген киши мисалы үчүн келинчек. Мисалы үчүн сен дайыма эле мындай кандай айтсам дем албай кое албайсың да. Дем албай кой, дем алып туруш керек дегендейчи. Анан үй бүлөм менен сүйлөшпөй кое албайм да. Анан мисалы үчүн балдарыма деле чала коюп, балдар кандай жүрөсүңөр, эмне кылып атасыңар деп балдар менен сүйлөшүп, анан жакшы бир демени билип калсам аларга бөлүшө калып, келинчегиме анан бул бир демени билип калса бул мага чала калып же жаза калып, кээде ажырым аябай чоң болуп анан сааттарда башкача болуп калат да. Ортобузда 12 саат айырма, 20 сааттык айырма, ушундай болуп калат. Ошондо дагы болбой бир ал жаңы ойгонуп атканда мен жата электе дегендейчи, чала калып, сүйлөшө калып дегендей. Эң сонун урматтуу угармандар, ошондуктан биз дайыма Кыргызстандагы биздин кыргыздын белгилүү дагы анан үлгүлүү да үй бүлөлөрүн чакырып, ошол эл журтка бир жакшыны айтып, жаялы, жаманды айтып тыялы деген бир принциптер менен эфирде алып барабыз. Анан дагы бир ирет сиздерди таң калтырып кете алам. Күйөөсү жөнүндө бир дагы такыр жаман ой келбеген айымдар да бар экен. Ошондой болот экен. Ошондой болот экен. Анткени бул нерсе демек бул нерсе мүмкүн экен дегенди айткым келет да. Кээ бирөө ошондой болмок беле, мындай болмок беле дей бериши мүмкүн. Мына бүгүн сиздерге далил катары кубануу менен, сыймыктануу менен айта алабыз. Эмне үчүн дегенде, анткени антип күмөн саноого, антип шектенүүгө себеп болбогон, себеп бербеген, ошол нерсеге жол бербеген жолдошунун жакшынакай мамилеси бүгүнкү күндө ар күн сайын ойлорун арулап тазалап турган учур деп айтсак болот. Анткени баягы шайтанда жөн жатпайт деп коет го. Улам баягы эң биринчи башталыш эң башталганда эле адамзат айтат го, ой, ошо адам ата алманы жебей койсо аз барыбыз пеште жүрмөкпүз деген сыяктуучу. Бирок мындай караганда шайтан азгырды деп ошол нерсени баарыбыз жакшы элес. Анан ал келип, эй, муну жесеңер силерди кууп жиберет. Анан силер ушинтип кыйналып жашайсыңар деп айткан жок да. Жок. Жеген күнү көзүңөр ачылат деген сыяктуу бир жакшынакай сөздөр менен айтты дейт да. Рекламасы күчтүү болчу. Рекламасы күчтүү болчу. Ошол сыяктуу мүмкүн сиз кызыгып аткан айым, жоксо сиз көз артып суктанып жүргөн мырза деле сизге мындай акырын, жөн гана бир ойлорду салып коюшу мүмкүн да. Эң жакшы нерсеси Кудай буйруп койгон күйөөңдөн артык эч ким жок. Мисалы мындай да, улам эке жакшы айтты, жанагы ортодо сүйлөшө алабыз, анан жанагы эң ашыкча убакыт 2,5 жума депчи. Бир чек. Ашып кетсе 3 жума депчи. Демек жанагы ортодогу ажырымдын айынан, мисалы экөө эки жакта иштеп калып, же болбосо өтө узакка созулуп кеткендин айынан, миграциянын айынан үй бүлөлөр ажырашып кетти да көбү. Ошонун кесепети жанагы келип туруп эле жанагы убакыттын чоюлуп кеткени. Эгерде эми ай сайын келип турганга балким аларда мүмкүнчүлүк болгон жок. Эми аларды туура эле түшүнүп атабыз, баягы жашоо турмуш, бала чака багалы деп биякта жумушсуздуктан кетип атат. Бирок ошондой болгондо дагы экөө бири-бирине болгон тартылуу, бири-бирине болгон мамиле, мындай бир кандайдыр бир акчанын айынан, же болбосо жашоо шарт түзүүнүн айынан экөө эки жакка ажырап кетсе, демек ал кимге шарт түзүп атат? Ошондо ал түзүп аткан шарты же тапкан акчасы кимге анда? Анда эмне кереги бар дегендей мамиле. Ошондо бир таразага коюп көрсө, мисалы да, экөө макул иштеп келсин, бала чаканы багыш керек, үй салыш керек, дегенде мындай кылыш керек, машина алыш керек. Бирок экөө ажырап кетти. Ама үйдү кимге алат? Бала чака каякта калат, мисалы да. Ошондо баал экөөнүн салмагы кайсынысы маанилүүрөөк? Кереги бар беле да? Кереги бар беле. Ошон үчүн эгер иштесе деле балким чогуу кеткенге аракет кылып, биринчиден. Эгерде чогуу кете албаса, кайсы бир учурда жанагындай балким бир ай болбосо жок дегенде бир 2 айда бир келип турганга бир мүмкүнчүлүк таап, ушул сыяктуу жол менен болсо дагы бир үй бүлөнү, эң негизгиси үй бүлөнү сактап калуунун жолун таап, ошону биринчи орунга койсо, андан кийинки маселелер өзүнөн өзү чечилет деген ой бар да. Улан мырза, сиз айтсаңыз, мына чет өлкөдө көп жүрөсүз, анан ал жактагы
баягы биздин жарандардын, биздин мекендештердин ушул тармактагы абалы кандай? Мен эми ар кайсы мамлекеттерде болдум деп атпаймынбы, анан ошо ар кайсы жактан биздин мекендештерди көп жолуктурдум да. Ошол эле Кореяда, Европада, Америкада, Туркияда, анан биз жеке менин оюмда миграцияда мен толугу менен Кутмурза менен 100% макулмун да. Миграция болсо колдон келсе чогуу кетиш керек да. Ажырым бул аябагандай көптөгөн көйгөйлөрдү жаратат экен да. Аябагандай көптөгөн көйгөйлөрдү жаратат. Ооба акча табат, ошо балдарга деп акча жөнөтөт, бияктан үй алат, аны муну, анан келсең мамиле баягыдай эмес да. Же болбосо аялы бияктан башка бирөөгө тийип алган, же күйөөсү биякта иштеп жүрүп башка бирөө менен жашап алган деген сыяктуу. Анан мейли деп кайра бири көз жумуп балдар чоңойгончо боло берели чогуу деген сыяктуу. Эми баары эле эмес, бирок дээрлик көйгөй ушундай да, ошону көрдүк да. Анан бирөөлөрдү билем, мисалы үчүн жеке өзүм бир 5,5 жыл жолдошу ошо чет өлкөгө иштеп кетип калып, аялы балдары менен биякта калып калган да. Кетип атканда кичүү кызы 2де болчу. Анан 5,5 жылдан кийин кызы 7,5 чыккандан кийин көрүштү да. Элестет, эмне деген ушундугу. А мен ал 5,5 жылдын ичинде бияка 2-3 айда бир каттап туруп, анан анын кызынын чоңоюп атканын көрдүм да. Анан барып тиги атасынын белек бечкеген кызын алып келип берем, анан кызынын бирдеме деп жасаган бирдемесин атасына апарып берем. Жаман кыйналып жүрүштү да. Эми тиги экөө тең эле мындай Кудайдан корккон эмелер, мындай бечеки тиякпай ажырашып кеткенге барган жок, бирок жаман кыйналышты да. Куса болду, балдары өзүнчө болуп. Анан ал айтат, мындай мынтип жашаган болбойт экен. Экинчи мындайда Кудайым башыбызга салбасын, мынтип ажырап бирисинден бириси алыс болгон депчи. Анткени аягында келди да. Аягында кошулуп экөө чогуу аялын алып кетти акыры. Алып кетти. Балдарын аялын алып кетти, бирок бир топ убакыт өтүп кетти да. Мисалы үчүн ошол балдарынын чоңойгонун, жанагы кичинекей 2 жаштагы кызынын басканын, тили чыгып сүйлөгөнүн, эми өзүнчө бир сонун убакыт го баланын чоңоюп аткан, ошол нерсесинин бирин көрбөй калды да. Анан өздөрү айтып коет, ушунун баарын кереги бар беле депчи. Эмне кереги бар эле ушундайдын деп, ушундай кылбай эле койсок болмок экен деп. Анткени илгерки ушу данышпандардын бири айткан экен, адам баласы дейт, ошо дүйнө жүзүнүн байлыгынын баарына ээ болуп, өзүнүн жан дүйнөсүн бүлдүрүп алса дейт, андан ага не пайда депчи. Ааламга ээ болуп, өз жаныңа ээ боло албай калсаң, андан не пайда, эмне кереги бар жашапчы. Анан ушинтип ойлонуш керек экен деп койдум да. Бул жанагы биз тааныган үй бүлөгө болуптур, ажырашып кетпей жакшы. Дээрлик көп үй бүлөлөр тилекке каршы мындай мамилелери сууп, анан экөөлөк жолго түшүп, анан мейли деп бири-бири менен мынтип сүйлөшүп, анда сен мага там алып бер, мен сени болсо бош койдум, анда эми ушунча жүргөндөн кийин, анда сен балдарга муну кылып кой, анан кийин өзүң билгениң кыл деген сыяктуу договор болуп кетишти да. Бирок эми баягы ар бир үй бүлө өзүнчө деп атпайлыбы, индивидуальный. Бирин биз баары түшүнбөйбүз, бири-бирибизди мындай чытырман токой да ар бир үйлөч. Ошон үчүн биз бирөөнү айыптап, анан ушуну кылгандар туура эмес деп айткандан алыспыз. Андайларга тескерисинче бооруң ооруйт, ушундай кап, ушундай болбой эле койсо болмок депчи. Анткени кыйналышат да. Анан эми кээ бирөөлөр бар, чыдамкай, акыры чыдап көтөрүмдүү болуп кеткендер бар. Бирок көтөрүп аткан менен анын жан дүйнөсүндө эмне болуп атканын Кудай эле билбесе, башка адамдар үчүн бул өтө баягы табышмак, бир чети сиз айткандай мындай калың токой да. Анан чындыгында бул нерседе оңдоно турган, түздөнө турган, ушул карап үлгү ала турган сиздерде үй бүлөлөр болгону чындыгында кубандырат. Анткени канча болсо деле баягы аз болобу, көп болсо андан бетер жакшы дегендей. Бирок үлгү болуп турганы жакшы экен. Мисалы бүгүнкү күндө биз үлгү катары сиздерди айта алабыз. Эмне үчүн болбосун, эгерде урматтуу угарман, сиз дагы ушул миграция маселеси жашооңузда бар болсо, айлана чөйрөңүздү карап, жолдошуңуз
аялыңыз үчүн дагы жакшынакай ыңгайлуу жумуш караштырып, же болбосо балдарыңызды алып баруунун жолдорун да ойлоп тапсаңыз, эчтен көрө кеч жакшы дейт туурабы? Эч качан болбой калгандан көрө кеч болсо деле кайра бул мамилелерди оңдоп кетүүгө болот. Анан кийин ушул үй бүлөдө, сиздердин үй бүлөдө жана жогоруда айттыңыз го, атасы менен баласынын мамилеси ушундай болобу деп таң калды, бир айым келип депчи. Ансарындай асыл айым айтсаңыз, Улан мырза сыртта көп жүрөт, активдүү жашоо менен жашайт, анан балдардын жашоосуна катыша алдыбы? Балдар менен мамиледе кандай ата боло алды? Албетте. Эң жакшы ата бул сыртта жүргөнү менен ал деле кайра деле ошол эле Кудайга шүгүр ушул эки телефондорду жаратып койгонуна да. Балдары менен дайыма сүйлөшүп турат. Балдарын аябай үйдө болгон учурда биз деген дайыма бир күндө жок дегенде бир жолу чогуу олтуруп тамак жегенге эми алардын жумушу болот, там окуусу болот, кетет, бирок бир күндө бир жолу чогуу олтуруп алардын акыбалын сурап, эмне кылып ой жүгүртүп жүрүшөт, эмне проблемалары бар, эмне проблемадан бошонушту, эмне кандай эмне болуп атат, ага мындай убакыт бөлүп киригишип турганга аябай эле көп убакыт бөлүп. Балдарым кичинекейинде, мисалы үчүн мен кичине бош убактым болсо эле, жүрдө эле балыкка ээрчитип барчумун, анан теннис ойноп келебиз, ролик тээп келебиз, кышында коньки тээп келебиз. Таза болбой калып, кар жакшы калың жааса, бир дөңсөөлөрдүн баарын таап алганбыз. Анан чанапана таза болбой калса, бир клёнкаларды көтөрүп алып, баскеттик деп эле урган бойдон барып, чана тээп, кар күрөшүп, анан жанагынтип жайында көлгө барып, аяз ата сыяктуу бир демелерди жасап, аябай колдон келсе эле ошентип аракет кылып, кичине кар жааса элечи, кар баягы жаңы жааганда бо чаң-паң ылай түшө элегинде аппак болуп турган кезде кеттик кечке жүргүлө деп караң болсо дагычы чуркап чыгып жанталашып кардан бир нерселер жасай калып ойноп жайында көлгө мисалы үчүн ушуну деле кеңеш катары айтат элем үй бүлөлөргөчү мисалы үчүн элдер азыр жайында көлгө барып эс алдыңарбы десе ой убакыт жок анан эми барабыз анан тигинде барабыз анан баланчада барабыз деп пландаштырып жүрүшөт го биздин үй бүлөдө аябай ыраазымын ушу келинчегим мындай жеңил да чуу дегенде эле отолот анан мисалы үчүн мен жума күнү биякта жүргөндө жума күнү кечинде үйгө келесиң да анан келсек эле айтат да эме күн аябай ысып атат көлгө барып келбейлиби деп анан эмне барып келе эмне азыр кетели десем кеттик бүгүн кечинде эле кете бербейли анан балдарга көлгө барасыңар десе ура дейт да давай чолуктула плавкаңарды дегенде алар даярда шак аларга эмне полотенцеси менен шортигин алып эле кете берет да биз болсо баарын чогулта калып эле жума күнү кечинде урган бойдон көлгө кетип калабыз барып ишемби күнү кечке көлгө түшүп эс алып эми чынында эмне убакыт эле аякта бир жума жатканда эмне кыласың бир күн кечке көлгө түшүп сууга түшүп ойноп анан кафесине барып тамак ичип анан кийин кайра жекшемби күнү түнү менен уруп келип калабыз дүйшөмбүдө жумурка чыгып кетең анан дайыма эле ушундай азыр чоңоюп калышты бирок азыр биз жок дегенде бир айда бир жолу биз бүт үй бүлөбүз менен азыр кызыбыз мына бир ай болуп калды күйөөгө тийип кетти да бирок аны менен деле ошол эмебиз бар салтыбыз бар биздин үй бүлөлүк салтыбыз бир айда ар бир айдын биринчи жекшембисинде воскресенье күнүнчү сөзсүз биз чогулуп алып кафеге барабыз баарыбыз анан отуруп алып анан балдар тандайт кайсы кафеге баралы анан тиги кафеге баралы анан бул кафеге баралы анан барабыз анан ошол жерден отуруп алып сүйлөшүп анан бир айдын ичинде эмне болдук кандай болдук бүт ошол жерде отуруп алып чай ичип өзүбүз эле эч кимди кошпойбуз эч кимди чакырбайбыз өзүбүз эле анан ошол жерден шадыраң шатман болуп бир сыйра арыз арманыбыз болсо аны айтып ыраазычылыгыбыз болсо аны айтып ошондой кылабыз да ошон үчүн ошондой мамиле түзүүдө салтыбыз бар анан балдар менен билбейм мындай компенсация кылып турам менин жоктугумду анткени алар аны мындай сезбейт бир ыр чыгыптыр бир орусчачы
папа FaceTime, папа WhatsApp деп бир артисттин кызы папамга мен FaceTime менен эле WhatsApp'тан көрөм депчи, анан ошентип калбасын деп анан биз үйдөгү кезде сөзсүз түрдө убакыт бөлөбүз. Таза болбой алганда мен кээде эркек балдарымды алып алып, жүргүлө жана мына машина айдаган, ар кандай бир оюндар бар, жүргүлө ошол жака барып келели деп алып барып, алардын жүрөгүндө калбаш керек да, мындайча. Атам иши кылып эле жүрө берет да. Биз болсо, мен сени багайын деп жүрөм да деп милдет кылып коебуз го. Жок, биз андай кылбай, убакытты бөлгөнгө аракет кылабыз. Жакшы. Биздин убактыбыз да соңуна чыгып бараткан экен. Анан азыр болсо бир кыскача кеңеш сурагым келип турат. Канткен күндө деле биз адамбыз, адамдын башына нелер келип, нелер кетпейт. Өткөн мезгилинде балдарыңыздарды катуу кармадыңыздарбы же жөн эле оюна коюп койдуңуздарбы? Анткени жакшы болуп чыкса менин балам деп, анан жаман болуп чыкса энеси жаман деген сыяктуу. Жакшы жагым баары меники деп. Анан кыргызда бир менталитетибиз да бар да, ушул жаатта бир кыскача кеңеш айтып өтсөңүз, балдарыңыздын ошол кезинде кандай мамиле кылдыңыз, кантип алып чыктыңыз? Бир мисал айтайын. Балдарымдын кичинекей кезинде эле өспүрүм, кичинеден өспүрүмгө өтөт го. Ошол учуру келерге чейин эле мен өзүмдү даярдадым. Эң биринчи ошол учур келгенде мен аларды кагып салбайын деп. Өткөн учур болот го, подростковый период дегендечи, ошол жерде аябай мындай баланын гормондору ойноп, өзүнүн эмне кылып атканын билбей, баарына эле кыжыры келип, ошон мен өзүм өттүм андан. Анан көпөрүнүн балдарын көрдүм. Анан ошол учурда кандай деп Кудайдан тилендим. Чын Кудайдан тилендим. Кудай анан өзүң акылмандуулук бер мага ушул учурда, мен кандай кылсам деп. Ошондо анан Кудай мага ушундай акылмандуулук берди. Биринчи өзүңдү даярда, экинчи балдарыңа түшүндүрүп бер ал жөнүндө деген. Анан мен өзүмдү даярдаганга экөөбүз сүйлөшүп, өзүбүздү ошол учурга даярдап, балдарыбызды какпай, силкпей, чыдамкай эме менен аларга мамиле кылууну. Экинчиден балдарыбызга ошол учур келет деп кичине мындай ал деген бир 11ден баштайт, кээ бирөө өөнсүн, кээ бирөө 13дөн баштайт, ушундай го. Анан убакыт бир мүнөт калды. Ошого чейин мен аларды даярдаганга аракет кылдым. Анан алар ошол учур келгенде гормон деген болот, силер аларга үмүтпегиле, биз силерди ошол бойдон сүйөбүз, эч бир капа болбогула, ал ошондой келет, ал обязательно келет депчи. Анан ошол учур келген учурда мен аларга ошондой мамиле болуп атканда, мындай кыжыр келип эметип атканда, гормонуңан алып. Балам чоңой баштаган турбайбы? Мына гормон ойнотот десе, гормон ойноткан турбайбы дегенде алып монтаткан деп күлүп анан. Сиз айткан сөз баягы сактансаң сактармын деп, балдарды ошол нерседен сактаган экенсиз. Мейли, меникиде дагы бир жолугушарбыз. Тилекке каршы дагы убактыбыз жетпей калды. Урматтуу угармандар жана урматтуу көрүүчүлөр, мына бүгүн дагы абдан кызыктуу маек болду деп эсептейбиз. Бүгүнкү биздин конокторубуз журналист Улан Карыпов жана жубайы Асыл Карыпова болду. Кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуздар. Сиздерге рахмат, сиздерге дагы. Силерге рахмат, ийгилик силерге. Саламатта болуңуздар.